Bırak özünce özü жалпайып kaldı. Onun için emne kılış gerek eкен balдар? Tuzga bitmez gerek aşıkça. Bürölörgө beriş gerek surasa. Endi men sizlerge sırdуу жолоочу деген саламдаша турган жолого айтып берем. Кара кара кыр деген бийик тоодо, кара суу аттуу келин жайлоодо Торонбай деген bir kaardуу топозчу жашаптыр. Ал өзү жалгыз ээн жайлоодо топозторун багып, эч ким менен сүйлөшчү эмес экен. Элден алыс жүргөн соң бирөөгө сылык сүйлөгөндү да билбейт экен. Мен менен достук кылып сыйлаганды унутуп калыптыр. Bir күнү ошол Торонбай адатынча топозторун карап, эшигинин алдында отурса, ашуудан bir жолоочу ашып келип салам айтыптыр. Торонбай анын саламына алик албай тескери караптыр. Ошондо жолоочу салам айтсаң алик алган жок, балким бул дүлөй болбосун деп жакын барып катуураак үн чыгарып салам айтыптыр. Ага Торонбайдын ачуусу келип, ой эмне кыйдырасың деп уруша кетиптир. Анда жолоочу аксакал айткан саламга алик албай койгонуңуздан улам, бул киши дүлөй болсо керек деп катуураак үн чыгарып койдум эле. Айыбым үчүн кечирим сурайын деп акырын салам айтып, ийилип кош болуусуна. Ал эми Торонбай болсо анын мамилесин жактырбай, ачууланып минтет. Мен дүлөй деген кандай? О атаңын оозурайын урайын. Ошондо тиги киши капа болуп минтип айтыптыр. Адам менен мамиле түзүп, саламдашууну жактырбаганыңыз жакшы эмес. Анда Торонбай ага минтип ороңдоптур. Жакшы болбосо жакшы болбой эле койсун. Аны менен сенин кандай ишиң бар? Кеттин жолуңа. Ага капа болгон жолоочу, Торонбай, болуптур эми. Конокту кууган салыкта жок эле. Өзүң айткандай жакшы болбосо болбос деп ошол замат жок болуп кетиптир. Өз көзүнө ишенбеген Торонбай эмне болуп кетти? Бул кандай сыйдыр? Деп таң калган бойдон кала берет. Аңгыча күтпөгөн жерден күн бүркөлүп, кандайдыр жайдадыр булуттар топтоло калып, алгач жамгыр жауып, анан кар жаай баштайт. Бороон уруп калыңдап жааган кар 3 күн 3 түнгө чейин созулат. Жайдын толуп турган кезинде минтип кардын калың жааган күтпөгөн Торонбай топоздорун күнгөйгө айдап өтмөк болот. Бирок ачка топоздор кайда бармак? Алар ок тээп, демек турсун калың кардан баса албай калышат. Ачкалыктан биринин жүнүн бири жулуп жей башташат. Мындай шундукту көрбөгөн Торонбай эмне кылаарын билбей башын мыкчыйт. Ал эми кар болсо басылар түрү жок. Топоздор бир аз кар жигеп күркүгө тыгылат да эч жака жыла албай калышат. Ачка болгон топоздор ошентип биринин жүнүн бири жулуп жейип беришип, денелери кыпкызыл болуп суукка тоңуп өлүп калышат. Топоздоруна кайгырган Торонбай көздөн айын жок болуп кеткен баягы жолоочу карыяны эстейт. Ошондо анын жөн адам эмес экенине түшүнүп, орой айтып нааразы кылганы үчүн аябай өкүнөт. Ошондон кийин ал бирөөгө жөндөн жөн эле ачуулана бергенин токтотуп, айтылган саламга алик алып, сылык мамиле кылганды үйрөнүптүр. Ошондо балдар, бул жомолуктогу кишинин сүрөтүн эмес, мен силерди балдар деп, балдардын сүрөтүн тартып, мынакей учурашканда мынтип ийилип салам берип коюусун деп кыздар, эркек балдарга учурашып, силер кыздар балдарга учурашып жүрүшүңөр менен ушул жомокту даярдаганмын. Силерге түшүнүктүү болдубу? Салам бергенде эмне кылыш керек экен? Учурашыш керек, улууларга салам берип жүрүш керек. Балдар, билимдерге билим кошулсун, жакшы окугула, силерге ишенем, эжеңер тилиңи жакшы балдар кыздардан болгула, Ошо менен жомок бүттү. Кандайдыр жакшы жомок бекен? Мага да абдан жакты. Мен ойлойм, силерге да абдан жакты деп,